Жалал Абад облусунда электр энергиясы күнүмдүк чектен ашык колдонулууда. Тактап айтканда, облус боюнча күнүмдүк пайдаланууга 7 миллион киловатт саат берилсе, бүгүнкү күндө 8 миллион 900 киловатт саатка чейин жетип, берилген лимиттен ашык пайдаланылууда. Мындан улам Жалал Абад электр тармактары ишканасы жерлерде элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Бүгүнкү күндө бизге берилген лимит 847 мың болсо, биз колдонгон фактор электр 1 миллион 501 миллион 200 болот, 30% койсу болот. Ошо лимитке кирүү максатында күнүнө 10 группадан рейдке чыгартабыз. Элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, 150-100 абоненттерге күнүнө түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз лимитке кирүү максатында. Ошо элдерди үгүттөп атабыз, эртең мененки 6-тан 9-га чейин, кечкисин 6-тан 9-га чейин үнөмдөп өчүрүп тургулат. Чоңтура түшүнүгүнөн калганыңыздар, максимум боюнча режимдерди сактайсыздар. Рейдтин жүрүшүндө техникалык шарттардын негизинде керектөөчү менен түзүлгөн келишимде орнотулган кубаттуулуктан ашпоого жана пайдалануу тартибин сактоого чакырып жатышат. Сузак электр энергиясын сатуу ишканасы тарабынан атайын 10 бригада түзүлүп, үймө-үй кыдырып түшүндүрүү иштерин үзгүлтүксүз алып барууда. Анын жыйынтыгы менен электр энергиясын көп колдонгон колдонуучулар көмүр жагууга өтө баштаган. Неме келип агарлантырды, светти сал экономика кылып неме турасылар деп. Bir ay oldu. Uşundan keyin kömür aldık. Kömür alıp şu ekti uyga ayapız. Svette şu keçkurunda faydalanıp durupuz endi. Kömürde faydası var endi. Svette sal ekonomika kılmasak kıyım bolup da jilden jilge mana. Жалал Абад облусу боюнча жалпы 250 миңден ашык абонент бар. Учурда электр энергиясын күнүмдүк чектен ашырбай колдонуу зарылдыгы келип чыгууда. Мындан улам адистер кечки жана таңкы саат 6-дан 9-га чейин электр энергияны сарамжалдуу пайдаланууну эскертүүдө. Анткени дал ушул убакыттарда электр энергиясын эл турак чайды жылытуу максатында колдонот. Мындан улам негизги электр жабдууларга кошумча күч менен иштөөгө аргасыз кылат. Жалпы маалымат берип кетсем, облус боюнча 11 айдын жыйынтыгында 1 миллиард 500 миң электр энергия колдонсок, бул лимит боюнча берилсе, андан 110 миллиондук ашча колдонулар болду. Ошонун негизинде бардык колдонуучуларга ошол экономдоп сарамжалдуу жагуу жагын түшүндүрүп кетип атабыз. Адистер электр энергиясын үнөмдөөнүн бир канча жолдорун сунушташат. Эске салсак, өткөн жылдан тарта энергетиктер суунун аздыгынан улам үнөмдүү колдонуу учур талап экенин айтып келишет. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.